Ошентип күн салкынга тартып, кардуу кыш калгабызды кагууда. Бирок азырынча аны капарга келген бирөөсү жок. Сыягы күп этип, кар түшүп, суук сөгүүздөн өтүп, чучугубузга чейин жетмейин кыймылдабайт окшойбуз. Ал эми сага баары бир болсо, мага эмне дешкен бийлик башчылар өз элдеринин мындай кенестер менен кайдыктарына көнүп түшкөнбү, алдыда күткөн кыйын күндөр үчүн убайым тартып, сана чеккендер деле байкалбайт. Дагы жакшы, капчыктары такыр эле бош бюджеттик мекемелерде отун суу менен камсыздоо жаатында жамандыр жакшытыр иштер бар. Андыктан азырынча ушуга топук кылып турга туура келүүдө. Антке менен саламатсыздарбы? Азырынча көмүр боюнча таптакыр шарт жок окшойт. Мамлекет боюнча анан көмүр ала элекпинчи эле. Анан көмүр алсак жеңилирээк болсо кичине нарын шарыска, кыш деген нарында 6 айда. Анан ушул көмүрдү эрткетип эле коюшса жакшы болот эле. Басын деле биле элекпиз, канча сом экенин да билбейбиз. Көмүр да жок. Көмүр да жок. Кымбат болот деп угуп атабыз, анан билбейм эми кандай болот. 5,5 болот деп бир айтат, 6.000 болот деп бир айтат, анан эми чоңдордон эле күтөбүз да. Көмүр келелек го дейм. Чала учук келейин деп атат го. Тияктагылар менен сүйлөшсөм, жаңы эле каса баштады дейт. Анан касып Бишкектеги 6.000ден болуп атат дейт. Биздеги канча миң 3,5 болчу, 3,5-дан көтөрүлөбү? Шаарда көмүр жок. Шаарда көмүр жок азыр. Себеби азыр айтпады, эч кандай бир тоголок келелек нарынга түшө элек деп айтты. Болсо алмаксың. Болсо алмакпыз. Уже сентябрь болуп калды уже. Алмакпыз. Кышы кыйла суук жана узун делген Теңир Тоо жересиндегилердин минтип отун суу билендеп алууга шашылгандарына караганда быйыл аязың деле алсыздык кылат көрүнөт. А балким көпчүлүгү ушул тапта чет өлкөдө сагаалап жүргөн Курманбек Бакиев керес кылып таштаган тезектерден кабелттен камдап коюшкандыр. Кыскасы азырынча алдыдагы катаал мезгилге баш катыргандар байкалбайт. Ушундан улам республикалык, облустук деңгээлдеги жыйындарда жетекчилердин жер тепкилеп, стол үстүн койлагандары жөн эле пиар окшобойбу деген ой туулат. Алыс узабай кыш шилдесинде денеңдеги болгон жүнүңдү да ак бубак баскан нарыныбызды эле алалы. Буга чейинки кеңешмелер менен чогулуштарда жалгыз калабыз менен район борборлорунда отун кампалары толтура агасында көкүрөктөр кагылып, демек тыбырчылап тынчсызданууга негиз жок экендиги кайра баса белгиленген. Антке менен ошол акимдер менен айыл өкмөт башчылары саймандашкен бул объектилерди алыга дейре кара кулпу кайтарып тургандарын кайда катабыз. Албетте мындай өзүн өзү жоошутуу көрүнүшүндө баарын жыштырып керекпи? Кара кечеге барып көмүрдү өзүбүз каспасак, кычыраган кышта карайлап калчуданбыз. Атка минерлер ачуу чындыкка чычалашпастыр. Азыр өлкөнүн түндүгүн каралты менен камсыздаган кара кечедеги отун өндүрүү ишканалары бир күн ороо, бир күн соо алымкандын кейпинде. Анча мынчасы гана көмүр казмыш эткени менен басымдуу бөлүгү дагы эле тазалоо жумуштарын бетке кармап, анысы жакын арада бүтө турган эмес. Эгер буга чейинки тажрыйбаларга таянсак, койчунун кызы коңур бүбө кой келгенде иш кылат дегендей, азырынча араң жаны бардай сезилген объектилер кыш кыйласын кекиртектегенинде гана кыймылдашат. Бирок анысы убактылуу мүнөзгө соодалары шыдыр жүрүп, чөнтөктөрү кампайганында дыр коймой. Ошондо аларды салыкчылар жана социалдык кызматтар күндүзү чырак менен издешсе да таба алышпай, мамлекет казнасы азбы көппү бөксөрү чөйрө көндүм көрүнүшкө айланган. Таныштары, танкабы же колдоочулары кожолорубу айтор аларды лицензияларынан ажыратуу бирөөсүнүн да колунан келе турган эмес. Эки жоо бир келсе ажалыңдын жеткени демекчи, күйүүчү майларга баалар күндөн күнгө көкөлөп, анын кайсыл суммага барып токтору чоң табышмак. Айтты койду дебегиле, мындай жагымсыздык көмүр наркынында көтөрүлүшүн сөз үстүнө шарттабай койбойт. Ынандыруу иретине жөн эле арифметика. Өткөн жылдын бул маалында бензин солярканын 1 литри 33-35 сомдун, ошого жараша көмүрдүн 1 тоннасы жеринде 1200-1300 сомдун тегерегинде эле. Ал эми отунду тартып келүүдөгү чыгымдар кошулганда Каралтынын 1 тоннасы алыска Атбаш районунда 3.500-4.000, облус борбору Нарын шаарында 3.000-3.500 сомду түзгөн. Эми эсептен жаңылбасак, былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге чейин кымбаттоо коркунучу бар. Эми өзүңүз туура белгилеп атасыз. Негизги күйүүчү майлоочу май абдан көтөрүлүп кетти. Былтыркы жылга салыштырмалуу өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анан негизинен көзөмөлгө алынып атат баалар боюнча.
Бизде азыр көмүр казып иштеп аткан ишканалардын баалары коюлган. Ал жерде жүктөп бериши менен баары 1330 сомду түзөт. Ал эми калган ушу керектөөчүлүгү жеткирүү бул жанагы тартып жеткирген жекешкелердин акысы болуп эсептелет да. Ошол жанагы оор жүк тарткан машиналар ээлери болуп эсептелет. Анан эми аларды чектөө боюнча аракеттерди көрүп атабыз. Чындыгында күйүүчү май абдан көбөйүп кетти. Мына 50 сом, 53 сомго чейин чыгып атат. Анан ошого жараша дагы мындай коркунучтар бар, бирок түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Негизинен көмүр ишканаларда андай көмүрдүн баасын көтөрүлгөн жер жок да. Касап чыган мал кайгы, кара эчкиге жан кайгы. Көпчүлүк көмүр убайын тартып уктабай калышса, көздөрүнөн парламенттик жумшак жайлуу кресло учкан талапкерлер менен партияларда уйку жок. Акыркы маалыматтарга таянсак, Аламан байгеге 1 мандаттуу шайлоо округдарынан түшүүчүлөрдүн саны 20га чамалады. Алардын арасындагы Акылбек Сариев Нарын ат башы шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп катталды. Кезегинде ал Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы катары өлкөдөгү бардык саясий кампаниялардын башында туруп келген. Ал эми азырынча депутаттык мандаттарды талашууга ниеттенишкен 75 саясий партиянын дымактары билинбей, демиккен тас, демиңди бас көрүнүшү өкүм сүрүүдө. Ал ортодо жогорку кеңештин аракеттеги айрым депутаттары өз менчиктериндеги объекттерин калк кызматына коюшууда. Анткени менен көктөн өзү түшкөн мындай белекти жергиликтүү жетекчилер кайсы багытка пайдаланарын билишпей баш катырышууда. Кубаттуу сайыз кезинде бул имараттын алды унааларга толуп, эл аягы үзүлөр эмес эле. Ал эми жалпысы өктөмү катаал рынок экономикасына өткөнү ал менчиктештирилип, азыркыга дейре бош турууда. Чындыгында мындан 3 жыл мурун анын ээси, жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев бул менчигин 1 тыйында албастан Баятов айыл аймагынын карамагына берген. Бирок жергиликтүү бийлик ээлери аны алигиче ырыстуу пайдалана албай, анча-мынча оңдоону талап кылган 3 кабаттуу имарат короо жайы менен эч кимге кереги жоктой. Азыркы күнгүгө эч нерсеге деле пландай албай атабыз. Ичинин помещениянын, зданиянын комнаталарын чакан, мектепке ылайыгы жок. Анан биздин бул жерде Кайыңдуулак айылынын мектепте окуучулардын саны 150 эле жетет. Ошого байланыштуу биженге бул здание мектеп кылганга чоң болуп калат. Бала бакча кылганга да чоң болуп калат. Ал эми актылар өндүк мамлекеттик администрациялардын билдиргендерине таянсак, бүгүнкү жергиликтүү саламаттыкты сактоо жана билим берүү мекемелеринин айрымдары атайын имараттарга муктаж. Атап айтсак, ооруларды алдын алуу жана санэпид көзөмөл борборундагылар өзгөчө кырдаалдар кызматы тарабынан колдонууга жараксыз деп табылган эски жайга тыгылышса, Баятов айылындагы жаш балаты балдар бакчасындагылар ар кимдин көзүн карашып ижарада. Жаш балаты балдар бакчасы экөө арендада туруп атат. Сатылганов мектеби менен Тоголокмолдо биргеликте бала бакчасы биргеликте иштеп атат. Ушул 3 айылда бала бакчанын жоктугу көйгөйлүү маселе. Актылар районунда жана Борбору Баятов айыл аймагында имарат тартыштыгы айрыкча мектепке чейинки тарбия берүү мекемелеринде өтө курч. Мунун кесепетинен жалпы бөбөктөрдүн 50%-га жакыны балдар бакчаларына барышпай үйлөрүндө. Ошол эле учурда заңгыраган 3 кабаттуу имаратты алга дейре кара кулпунун кайтарып тургандыгы таң калыштуу. Сиягы жергиликтүү аткаминерлер чайнап берген ашты жута алышпай какап атышкан өңдүү. Мурунку автобазаны ушу саламат сактоо тармагына өткөрсөкпү деген бир чоң ойлор пайда болгон. Былтыркы баягы пандемия учурунда обсервация кылып ошол жерде пайдаландык элек. Тилекке каршы айыл тургундары менен ажырым пикир пайда болуп атат. Көпчүлүк бала бакчаларыбыздын имараттары эски, жетишпейт. Ал эми 2 имаратыбыз арендада турабыз, жеке менчик үйгө. Айыл өкмөт тарабынан аренда акысы төлөнүп, жеке менчик үйдө алып барат. Жанатан өзүңүздөр баамдагандай, бүтүндөй бир элдин керегине жарайт деген район бийлиги башкасын кой, колго өзү конгон кушту жөндөй албай мажбүрөлүгүн көрсөтүүдө. Албетте, мындай зээн кейтерлик көрүнүштө алыскы актылар өндө кандайдыр бир ири ийгиликтердин жаралары күмөн. Электейлер минтип колдоолорун эптештире албай жатышса, Борбордогу галстукчан чиновниктерибиз кылаарга иштери жогоңдунат. Башкы прокурор менен парламент мүчөсү бири-бирине сөөмөй кезеп, ал эки заматта элдешки душманга айланышты көрүнбөйбү? Эмне дейбиз? Бу да болсо биздин бүгүнкү турмуш. Анткени менен саламатта калыңыздар.